Саламатсыңарбы достор? Биз бүгүн Билесинбек эже сиздерге жарыялагандай эле бүгүн биз республикалык СПИД бирикмесине келип, кантип ВИЧке анализ тапшыра турганын көргөзүп беребиз. Кандай документтер керек, канча сом керек, кантип тапшырыш керек, мына ушул тууралуу ушул суроолорго жооп алып беребиз. Андыктан биздин түз эфирге кош келгиле. Бүгүн бизде конокто СПИД бирикмесинин директорунун орун басары Айбек Бекболотов агайыбыз бар. Саламатсызбы Айбек? Саламатсыңарбы? Чоң рахмат. Сиз бүгүн бизге кантип анализ тапшыра турганын көргөзүп берип коюңуз. Баштай берели. ВИЧке кан тапшыруу бул жак бетте биринчи ташта. Дарегин да айтып коелу. Бул дареги болсо Бөкөнбаев көчөсү менен Лагвиненко көчөсүнүн кесилишинде. Лагвиненко 8. Келсеңиздер оңой эле таба аласыздар. Анда баштай берели. Жүрүңүз. Очередь коюлган. Ол жерге азыр эмелер очередь жок. Эме очередь бузулган деген. 54-күнү. Саламатсыздарбы? Мынакей достор, биз анализ тапшыруу үчүн келдик. Бул жактан электрондук очередь алат экенбиз, андан кийин бул жакка келип анализ тапшыра баштайбыз. Саламатсызбы эже? Бизге анализ тапшырыш үчүн эмне керек? Паспортубуз керек. Менин паспортум бар. Мынакей. Тапшыруунун түрлөрүн кандай суммада тапшырып турган прайсыңарды көрсөтүп койсоңуз? Анонимдүү түрдө. Негизи канча түрү бар эме тапшыруунун? Паспорт менен эгерде сиздерге справка керек болсо 173 сом болот биздин Кыргызстандын жарандарына. Ал эртең саат 2-де даяр болот. Экспресс түрүндө кылып тапшырам десеңиздер 381 сом болот, ал 2 саатта даяр болот. Иностранный граждандар үчүн 350 сом болот. Анонимда тапшырсаңыз, без паспорта тапшырса болот. Бул жашыруун түрдө болот. Бул деген ал да эртеңки саат 2-де даяр болот да. Эгер сизге справка керек болсо өзүңүзгө, анда 170 сом төлөйсүз да. Сизге кайсысын кылып берели? Анонимдүү түрдө тапшыралы биз. Анда Паспорттун кереги жок экен анда, Жашы. Бирок силер деген анонимдүү тапшырыш үчүн теги результатын билиш үчүн кандайдыр бир белги айтышыңыз керек да. Түшүнүктүү. Консультацияга кайсыл жакка сиз үчүнчү? Ошол жакка кирели биринчи, андан кийин. Турууна туура келет. Консультация бүтсө, анан киресиңер биринчиден ошо элдер анализ тапшырыш үчүн ВИЧ тапшырууда сөзсүз түрдө алдын алуу тест эмне үчүн тапшырылат, бул ВИЧ эмне, ошондой до тестовый деп коет. Ошо кан тапшыруу алдын алуучу консультация. Ошондон өткөндөн кийин, анан кийин гана кан тапшырылат да. Бул сөзсүз түрдө өткөзүлчү процедура. Бул врачтар өткөзөт. Азыр бул жактан кезек күтүп турсаңар, азыр алабыз. Ошондо анонимдүү тапшыргандар гана консультациядан өтөт. Жок, бардыгы бул элдин тиги сертификат алгандарга деле, чет элдик жарандарга деле, экспресс түрдө тапшыргандарга дагы бардыгына эле өткөзүлөт консультация. Ооба. ВИЧтин кандай текшерилүүчү жолдору бар экенин айтып берейин. Бизде Кыргызстанда деген эме колдонулат. Жанагындай ар түрдүү тестирлөөнүн жолдору бар. Бул экспресс жол менен, экспресс жолдун 2 түрү бар. Бул кан аркылуу жана шилекей аркылуу жүргүзүлөт. Бул шилекей аркылуу биз көбүнчө жанагы аярлуу топтордун арасында же болбосо ошо жанагындай баңгизат колдонгон адамдардын же болбосо бул жана талаанын условиясында жүргүзгөндө биз ошондой шилекей аркылуу жүргүзөбүз. Мисалы үчүн көбүнчө мындай организация же болбосо медициналык мекемелердин ичинде эгерде өтө тез жасаш керек болсо, бул жана боюнда бар аялдарга же болбосо жана башка кандайдыр бир аварийный случайлар болуп калганда ошо кан аркылуу экспресс тест аркылуу жүргүзөбүз. Шилекей аркылуу деле, кан аркылуу деле бул 20 мүнөттүн ичинде эле анализ даяр болот. Мындай жөнү сертификаттарга келген адамдарга эгерде бир күндөн кийин результатын ала турган болсо, аларга ошо кан аркылуу венадан кан алып, анан ИФА методу аркылуу коюлат анализчи. Ошон үчүн
өзүңөр билгендей ВИЧ илдетинде мындай адамдар билбейт да, бул башка мисалы үчүн элдер көп ойлойт тиги кан тапшырдым, анализ тапшырдым, бирок менден ВИЧ чыккан жок депчи. Бул ВИЧ илдетине сөзсүз түрдө именно ошо ВИЧ илдетине деп кан тапшырганда гана билиниши мүмкүн. Анан жана башка керектүү клиникалык анализдердин арасынан ВИЧ илдети табылышы мүмкүн эмес да. Саламатсызбы байке? Биз билесиңби KG сайтынан келдик. Биз бүгүн ВИЧке кантип анализ тапшырыш керек экен? Анонимдүү түрүндө биринчи сизге консультация алган керек экенбиз. Биринчи силер деген анда өзүңөр тапшырып, консультация берип, мен эшикти жаап коеюнбу? Бизден бул анонимдүү тапшырган билесиздер да, бул конфиденциальный деп коет, бул жеке өзүңүз менен гана сүйлөшкөнгө укугуңуз бар, потому что бизде вопростор кандай вопростор болушу мүмкүн, ошону биз сизге вопросту сурашым керек да. Анан болгон сүйлөшө турган сөздүн баары тең бул жерде калат, сыртка чыкпайт. Только өзүңүз менен гана сүйлөшөбүз, результатына тоже өзүңүз гана келесиз. Экинчиден болсо бул паспорт жок, документ жок эле тапшырасыз, жообун устно эле болот. Потому что биз анткени сиздин данныйыңыздарды биз жазып албайбыз да. Ошон үчүн устно эле айтасыз, сиз айткан. Андайга менде мындай суроо, эгерде ошол инфекция бар болуп калса, анан ары эмне кылат? Инфекция бар болуп калса, биз аларды бир эле жолу чыкканда биз аны менен тактабайбыз, аны 2 жолу дагы текшеришке туура келет. Дагы бир жолу 2 жолу текшеребиз. Экинчисинде эгер пациент макул болсо, аны документ менен текшеребиз. Документ менен текшерип, анткени канын кайра кан алып, лаборатория жөнөтүп тактайбыз. Ал если такталып, эгер чыга турган болсо, анда бизде эпид отдел деп коет, ошого жана эпид расследование бар да, ошол жака жөнөтөбүз. Ал жака жөнөтөбүз. Алар болсо, алар ошону тактап бүткөндөн алар деген диспансерный отдел деп коет, ал жака берет. Анткени ал диспансерный отделде алар дары ичке ошол врачтар ошол менен иштешет да, дары берип. Ошондой. Ошондо биз сиз анонимдүү тапшырасызбы? Мынакей достор, мен болсо азыр ВИЧке анализ тапшырып чыктым. Жыйынтыгын болсо эртең саат 2-ден 4-кө чейин келип алсам болот экен. Мен анонимдүү түрдө тапшырдым. Бул болсо бекер. Бул жакка мага код берди жана өзүмдүн бир сыр сөзүм болот экен. Эгер эртең ушул сөздү келип айтсам эле, мага өзүмдүн жыйынтыгымды ООЗ-2 түрдө угузат экен. Себеби анонимдүү тапшыргандарга ООЗ-2 гана түрдө болот экен. Эгерде сиздерге кандайдыр бир жумушка же болбосо чет өлкөгө чыгууда керек болсо, сертификат ала турган болсоңуздар, анда паспорт менен барып тапшырсаңыздар болот. Ал дагы өзүнүн акчасын төлөйсүздөр. Дареги болсо Лагуненко көчөсү 8, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Ориентир болсо Айыл банк жана Кыргыз киносу тарап болуп калат экен. Барыңыздарды коркпостон келип анализ тапшырып коюңуздар деп чакырам. Бул болсо өзүнө өзү шектенүү деп дагы айтпайм. Себеби ВИЧ инфекциясынын жугуу жолдору биз колдонуп жүргөн медицинадан же болбосо сулуулук салондорунан жана башка жерлерден дагы кан аркылуу жугуп калышы мүмкүн экен. Андыктан коркпостон келип тапшыргыла. Мен силер менен коштошом. Саламатта калгыла.